21-августта ачылган Кара Кече көмүр кени бүгүнкү күндө өз нугунда иштеп жатат. 125ден ашык техника иштеп, бүгүнкү күндө өлкөнүн бардык аймактарына көмүр жүктөп жөнөтүлүүдө. Кайсы бир шаарга же болбосо кайсы бир облуска көмүр жиберилбейт деген чектөө жок. Бир аптадан бери коомчулукта кызуу талкуу алынып жаткан көмүр сатып алуу жана жагуу маселесине биротоло чекит коюлду. Жекшемби күнү Кара Кече көмүр кенине барып, андагы абалды өз көзү менен көргөн энергетика министри өлкөнүн бардык аймактарына көмүр эч кандай чектөөсүз киргизилет деп так кесе айтты. Кыштын алды менен элди дүрбөлөңгө салып, ар кандай маалыматтарды таркатып жаткан айрым ММК өкүлдөрүнө тиешелүү ведомстволор чогулуп окуянын чоо жайын түшүндүрдү. Бүгүнкү күндө эмне үчүн көмүргө ажиотаж болуп атат? Жанагы арабыздагы туура эмес информация берген үчүн жана блогерлер ушинтип көмүр жок болсо, анан светти эме кылып койсоңор, өчүрсөңөр кантебиз деген ызычуулар болуп атат. Свет баягыдай эле берилет. Мен силерге информация берип кеттим азыр. Бүгүн колдонуучу андан ашык биз колдонбойбуз светти. Жана көмүрдү ушул эле нукта пайдаланып келгенбиз, камсыз кылганбыз, бүгүнкү күндө камсыз кылабыз. Ал арада быйыл пландалган реконструкциялоо иштери өлкөнүн бардык аймактарында жүрдү. Көмөкчү ордондун кубаттуулугун көтөрүү менен бирге жогорку чыңалуудагы электр өткөргүчтөрдү жана аба чалгыларын жаңылап, трансформаторлор оңдоп түзөлүүдө. Жалпы жонунан ушул тапта электр жабдыктарын оңдоо иштери 85%га аяктап калды. Калган 15%ын биз 1-октябрга чейин дагы толугу менен жумуштарды аткарабыз. Графиктерибиз боюнча 100% аткарууларга жетебиз. Андан сырткары, бул ремонттордон сырткары бизде капиталдык курулуш боюнча дагы чоң жумуштар жасалган. Алар боюнча бүгүнкү күндө 92%га жумуш аткарылды. Капиталдык курулуштар боюнча, ал боюнча дагы графиктерибиз октябрга чейин толугу менен 100%га бүтөбүз. Кышка даярдык боюнча биздин жабдуулар Кыргызстан улуттук электр тармактар ишканасынын жабдуулары боюнча эч кандай маселе жаралбайт. Графикке коюлган жумуштардын баардыгы толугу менен аткарылат. Кыргызстан быйыл жылытуу мезгилинде жалпы 17,5 миллиард киловатт-саат электр энергиясын керектейт. Анын 14 миллиард киловатт-саатын өлкө өз өндүрсө, калганын Россия, Казакстан, Өзбекстан жана Түркменистандан сатып алат. Ал эми кышкысын былтыркыдай эле электр энергиясы өтө көп колдонулган маалда жөнгө салуу иш-чаралары жүрүшү мүмкүн. Чектөөлөр болбойт. Чектөөлөр только час пикте жанагындай, эгерде ошол подстанцияда нагрузка өсүп кетсе, биз аны башка фидерге переключение кылганга убакыт 1,5-2 саатка болот. 1,5 бул регулировочный мероприятие. Былтыр да ошондой кылганбыз. Биз жашырбайбыз, ачыгын айтып атабыз. Биз аны кылбасак, эгерде биз аны кылбай койсок, ошол көчөдөгү трансформатор өчөт дагы 3-4 күн керек болуп калат. Аны кайра кошуп, кайра жаңылантканга. Ошон үчүн биз ошол убакытты өтүп кетишибиз керек. Ал убакта 1,5-2 сааттын ичинде эч ким муздап үшүп калбайт. Өткөн апта соңунда министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Facebooktагы баракчасы аркылуу кышта электр кубаты тартыш болоорун айтып, элди эмитен үнөмдөөгө чакырган. Ошол эле учурда Кыргызстан 50ге жакын чакан жана орто кестерди, эң негизгиси Камбарата бир кесин куруп жатканына токтолуп, кырдаалдан чыгыш үчүн убакыт керектигин айткан. Айжан Омолдошова, Азамат Кыдыр Токтоев, Ала Тоо 24.